негативдүү ишенимдер. Негатив биздин жашообузду акыры кай жакка алып барат? Ошол жөнүндө келиңиз сүйлөшүп өтөлүк. Сиз билесиз, негатив ойлор эч качан жакшы жакка алып барбайт. Жалаң гана терс көрүнүштөрдү көз алдыбызга алып келип коет. Ар бир ойлогон жаман ойлорубуз топтолуп, акыры бир күнү бизди кантип ичибизде топтолуп, бизди жыгытып салышын биз да билбей калабыз. Ошон үчүн азыртадан ойлонобуз. Негатив ойлогон мен туурабы же туура эмеспи? Менин жашоомо жакшы таасирин береби же терс таасирин береби? Келиңиз ошол жөнүндө бир аз болсо дагы ойлонуп өтүңүз. Мен сизге бир кичинекей мисал өткөрүп кетейин. Мисалы дейлик, сиз бир мөмөлүү дарак эгем деп ниет кылдыңыз. Ал мөмөлүү даракты эгиш үчүн сиз эң биринчи эге турган жериңизди тазалайсыз. Күрөк менен жерди чукуйсуз, андан кийин олтургузасыз, аркасынан суу куясыз. Барып аны суугарасыз, ал пештейсиз, болгон мээримиңизди төгөсүз. Тегериндеги керексиз жапайы чөптөрдөн тазалайсыз. Ошол даракка болгон мээримиңизди төгөсүз. Анан ал дарак сизге мөмө берет. Кандай мөмө бериши бул сиздин кыймыл аракетиңизге карайт. Эгер жакшы карасаңыз, ал жакшы өсөт. Карабай такыр таштап кое турган болсоңуз, ал мөмөңүз, дарагыңыз же мөмөлөбөй коет, же болбосо такыр кургап чок болот. Биздин мээбизге орноп калган ар түрдүү негативдүү ишенимдер бар. Булардан мен сиздерге мисал келтирип айтып өтөйүн. Мен уялчаакмын, тартынчаакмын. Мен өз оюмду билдире албаймын. Мен так сүйлөй албаймын. Мен кунейикмин, же болсо менин дене түзүлүшүм өзүмө жакпайт. Мен колумдан эч нерсе келбейт деп ойлойсуз. Өзүңүздү бирөөгө салыштырасыз. Мисалы, менин карызым көп, же болсо акчам жок дейсиз. Мен башкаларга окшоп жасай албаймын деп ойлойсуз. Ал эми үй бүлөгө байланыштуу негативдериңиз болсо, мен бактысызмын. Менин жолдошум начар. Менин кайын журтум начар, мени кечке жамандашат. Менин балдарым сөз укпайт. Мага эч ким боор урбайт. Мени эч ким аябайт деп, ушул сыяктуу негативдерди сиз баш мээңизге сиңирип алат экенсиз. Ушул негативдерден улам сиздин жашооңуз эч качан бир жакшы жакка бурулбайт.